Мен дагы демилгечилердин биримин. Ошон үчүн бардыгыңыздарды бул мыйзам долбоорун колдоп койгонду суранам. Бул жакшы эле коомчулукта да талкуу болду, жогорку кеңештин ичинде да талкуу болду. И көп өзгөрүүлөргө дуушар болуп, бүгүнкү күндө өкмөт дагы колдоп атат. Туурабы өкмөттүн өкүлү? Туура. Бир топ биздин сунуштарды эске алынды, талкуу болду. Экмас Журфачман. Бир суроо. Сабиров Максат Эсеновичтин сунушу болгон да. Ошол кирдиби, кирген жокпу? Girdi. Кирдиби? Бар сунуштардын полночью. Мына жерде текстте жок экен да. Girgen биз кечеги Анда кирсе, мындай киргизген анда туура эмес го? Ал киши сунуш берип атат. Частично. Жок, а также завершение генерального плана Сокольской области деген сунушун айтып атам. Завершение. Жок, ансыга алган жокпуз аны. Алган жокпу? Өкмөттүн токтомунан кетет ал. Мен ошон үчүн айттым да. Сунушум негизи сунуштагы бир аз туура эмес берилген. Завершение генплана деп мыйзамга кирбейт да. Завершение деп, туурабы? Кечирип койсоңуз, частично деп мына эксперттер айтып атат, строительство государственных объектов жүрөбүз, разработка нормативных, правовых, технических нормативных стандартов деп экинчи пунктта жүрөт. Аны частично кабыл алдык дегенде биз атайын жазган жокпуз да аны. Значит, но кирген жок. Завершение генпландан кирген жокпу? Жок, ал кирген жок, аны кирген жок. Анда туура, мен ошону айтайын. Бул текстте мыйзамга киргизген болбойт. Жок, болбойт. Все түшүнүктүү. Анан экинчи маселе, азыр эле суроолор берилип калды. Экологический пост боюнчачы. Анан кийин биосфердик зонанын жетекчиси айтып калды. Күч түзүмдөргө да керек депчи. Күч түзүмдөрүнүн өзүн эптеп алат аларчы. Экологический пост же болсо тегерегинде пост, ал башка пост. Ал нагрузка дейт. Нагрузканы өлчөш үчүн ошол биосферный зонага дегенде, канча киши кирип атат, канча чыгып атат, ачыгда айтыш керек да. Анан ошол нагрузканы регулировка кылыш үчүн дегенде. Тилими жактан дегенде баары бир көлдү каалайбызбы? Мындайча айтканда бүгүнкү күндө медисе көтөрүлө турган адамдын саны бар да. Адам сыртка чыгарып кетсек, аны көтөрө албайт. Ошону контролдоп турушка керек обязательно. Негизи да. Биринчи очередь да. Анан кийин экинчи жагы эми каражат түшүрүү. Ал экинчи очередте. Каражатты ошол нагрузканы мына минимизировать этиш үчүн. Анын нагрузканын көбөйүп кетип атса, мындайча айтканда зыянын азайтуу үчүн кетиш керек. Ошол каражат. Убагында эмнеге 13-жылы посттор жоюлуп, каражатты жойгонбуз. Ачыклаш керек 7 миллион, 15 миллион сом аз акчада. Кандай дейсиңер? Адан көбүрөөк акча топтоп беребиз деп өкмөт сунуш кылган. Мамлекетибиздин чек арасында ар бир машинадан алып туруп, ошону ысык көлгө экологияны коргоого жумшайбыз деп. Эсиңиздерде бар да. Бирок ал мындайча айтканда ОЗК алып калды, жумушка ашырылган жок. Ошон үчүн бүгүнкү күндө негизи комитеттин астына да задача койсок болот. Бүгүнкү күндө сбор, экологический сборлор өзгөрдү. Үчүнө биз ЕРСтин ичине кирдик. Ошонун алкагында кандай тартипте болот? Ошону негиздеп туруп, негизи кайра киргизип чогултса болот. Үчүндө ал жерде четкий критерий болуш керек. Канча адам кирип атат, канча адам чыгып атат депчи. Ысык көл бул Алла Таала биздин кыргыз элибизге берген эң чоң дөөлөт, береке. Аны сакташ үчүн мен да ойлойм, ал пост керек дегенде. Нагрузканы эсептеп турушубуз керек, обязательно. Жөнүндө ОЗК айтып койбой, мынча киши келди, мынча кетти дебейчи. Анан дагы бир жолу айтам, мыйзам мындай логикалык мындай жыйынтыктоого келди. Бардык тараптар бүгүнкү күндө колдоп атат мыйзамды. Ошон үчүн бардыгыңыздарды урматтуу депутаттар колдоого чакырам. Рахмат.